Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salatu ve temmu teslim ala seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Merimdүү, ырайымдуу, борикер Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Аллах Таала өзүнүн ыйык сөзүндө айтат: Бисмиллахиррахманиррахим. Иннамал муъминуна ихва фаслиху байна ахавайкум ваттакуллаха лааллакум турхамун. Чындыгында момундар баары бир тууган. Андыктан өз ара мамилеңерди оңдогула, балким силер Аллах Тааланын мээримине, ырайымына ээ болорсуңар дейт. Биз Аллах Таалага жана пайгамбарына, китептерине ишенген соң баарыбыз момунбуз, мусулманбыз, бир тууганбыз. Биздин динибизде улутчулдук же улут болуп бөлүнүү андай нерсе жок. Бизде Аллах Таала иман келтиргендер баары мусулман, баары бир тууган. Андыктан дагы бул жерде өтө баса белгилеп айтып кеткен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айтат: "Вала яхиллу ли муслимин ан яхжура ахаху фаука салас." Мусулман адам үчүн өзүнүн бир тууганы менен 3 күндөн ашык сүйлөшпөй коюусу адал болбойт дейт, туура болбойт дейт. Эгерде жашообузда биз бирөө менен урушкан болсок, балким катуу урушуп калдык, бир буюм талаштык, же бир кандайдыр бир баалуу нерсени талашып, өтө катуу урушуп калдык. Ошонун айынан айлап, жылдап, же болбосо бирөө тулума менен үзүп салган бир туугандарыбыз бар. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып, биздин момундардын сыпатын баяндап айтып өтөт. Момун адам үчүн 3 күндөн ашык капалашып сүйлөшпөй коюусу бул жакшы эмес, балким бул адал да болбойт, туура да болбойт дейт. Хадистин дагы башка риwayatында мындай дейт: "Ва хайрухума аллази ябдау биссалам." Ал экөө урушкандардын эң жакшысы, эң мыктысы, эң Аллах Таала сүйкөмдүүсү биринчи салам менен баштагандар. Биринчи барып кечирим сурап, бир тууганы менен кечиришип, аны менен мамиле оңдогондор, мына ошолор эң жакын жакшылары, эң мыктылары дейт. Жашообузда дүйнөнүн бизнесин аябай кылдык. Эрте туруп жөнөдүк, түн уйкубуздан туруп жүгүрдүк, баардык убактыбызды бөлдүк, үй бүлөбүздү таштап кеттик. Үйдө көздөрү палдырап жанып турган, чырактай болгон балдарыбызды калтырып дагы акча табуу үчүн алыстап кеттик, четтеп кеттик. Дүйнөнүн бизнесин аябай кылдык бир туугандар. Эми келиңиз, акыреттин бизнесин дагы кылайлы. Бирөөлөр урушкан болсо кечиришели. Бул биздин акыреттеги даражабыздын жогорулашы. Акыреттибизде биздин бейишибиздин дагы да кооздолуп курулуусу болот. Эгерде сиздин бир ишканаңыз болгон болсо, ал жерге албетте намазкана кылыңыз. Бул да акыреттин бизнеси. Урматтуу мусулман бир тууганым, жашоодо дүйнөнүн эле бизнесин кылып, дүйнөнү гана кура бербестен, акыретибизде пайдасы тие турган, бул жөнүнөн көз жумгандан кийин Аллахтын алдына барганда жүзүбүз жарык болуп, бейиште даражабыз жогору болуп, ал жакта кубанып жашаш үчүн ошол акыреттин бизнесин да кылалы туугандар. Эгерде урушкан болсоңуз, жүрөктөн кибирди алып, текеберчиликти алып, Аллахтын разылыгын биринчи орунга коюп туруп, урушкан адамыңыз менен барып кечиришиңиз, ал менен жакшы жолго ынтымак мамилеге түшүңүз. Андыктан Аллах Таала биздин баарыбыздын жүрөгүбүздөн текеберчиликти алып, бизге кичипейилдүүлүктү, кечиримдүүлүктү насип эткен болсун. Алхамдулиллахи Rabbil alamin.